Чатырды тургузуу үчүн 6 гана жыгачынан устун жаса. Устундардын узундугу 10 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болсун. Ар бир устундун бири-бирине тушташ 2ден шакекчеси болсун. Чатырдын бүт устундары ошондой болсун. Чатырдын түштүк жагына 20 устун жаса. Ал 20 устундун астына күмүштөн 40 таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2ден таканыч болсун. Чатырдын түндүк жагына да 20 устун жаса. Алар үчүн да 40 күмүш таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2ден таканыч болсун. Чатырдын батыш жакты караган арт жагына 6 устун орнот. Чатырдын арт жагындагы буруштар үчүн 2 устун тургуз. Алар ылдый жагынан жана өйдө жагынан бир шакекке бекитилсин. Экөө тең ошентип бекитилсин. Алар чатырдын 2 бурчу үчүн бекитилсин. Ошондо 8 устун болот. Алар үчүн 16 күмүш таканыч болот. Ар бир устундун астында 2ден таканыч болот. 6 гана жыгачынан шыргый сомдо. Чатырдын бир жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Чатырдын 2 жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Чатырдын арт жагындагы батыш жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Ички шыргый болсо бир баштан экинчи башына чейин устундардын ортосунан өтөт. Устундарды алтын менен капта. Шыргый кийгизиле турган шакектерин да алтындан жаса. Шыргыйларды да алтын менен капта. Ошентип чатырды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча тургуз.